Ассаламу алейкум. Асыл тұқым арғымақтарды сүйген жұртым. Назарыңыздарда айғырлар берүүсү. Бүгін біз Ысыккөл областындабыз. Бостери айылында багылып аткан Белтур аттуу айгыр жөнүндө берүүбүз сиздер үчүн. Айыбы жок мүчөсү бар ата теги мыкты Белтур 9 жашта. Белтур көп аргымактарды тууган атактуу Безупречная деген бээнин кулуну. Безупречнаяны Дубайсан аттуу Европадан келген мыкты айгырды койгондо түшкөн. Эмесе белдүү айгыр Белтур жөнүндө кеп башынан болсун. Арбаңыздар, ардактуу Байге Мурас каналыбыздын катталуучулары, назарыңыздарда айгырлар берүүсү. Бүгүн биз Ысыккөл районунун Бостери айылындабыз. Мына биздин берүүлөрүбүздө дагы Ысыккөл областындагы мыкты айгырларды көрсөтүүнү баштадык. Анткени Ысыккөл областында бул сайыпкерлер мыкты күлүктөр көп чыккан област. Мына биз бул жердеги Белтур деген айгыр боюнча берүүнү сиздерге назар кылабыз. Белтурдун ээси Жума инибизге келдик. Бостери айылынын тургуну. Кеп Белтур боюнча болот алдыда. Өзүң наркеттен чыгасың? Өзүң наркеттен чыгасың, ат көрүнөт да. Байлайм дейсиң. Жок, тигине бир жетелеп алып келсең. Мына достор, Бостери айылындагы Темирканов Жума инибиздин жакшы айгыры деп сиздерге айткан боюнча мына келдик айгырга. Айгырды көрүңүздөр. Бул айгырдын кличкасы Белтур. Белтур деген айгыр. Бул айгыр боюнча сиздерге кене маалымат берели. Жума, эми айгыр жөнүндө кеп кылалы. Бул айгырдын жашы канча, ата энеси кайсы ушундан кепти кылалы. Бул айгырдын жашы 2015 мен билбесем. 11 жаш болуш керек азыркы убакта. Атасы Дубайсан, энеси Безупречная дембе. Жанагы кадимки атактуу Айтумардын, Белбулактын энеси Безупречная. Ооба. Бул сага каяктан келди, кандайча колуңа тийип калды буйруп? Муну биз негизи өз жеке айгыр издеп жүргөнбүз. Казакбаев Адилет деген байкенин сунушу боюнча ушул эки айгырды Сокулук районунан Белек айылынан алдык, Жанат деген байкеден. Чоң сайыпкер Жанаттан келген турбайбы? Ооба. Жакшы, бул айгырдан да Безупречнянын баласы болсо, бул айгырды биздин белгилүү чебер сайыпкер Бурганаков Таалай жакшы билет го. Мүмкүн ошонун корозунан чыкты да? Ошол байкенин корозунан чыккан. Бою канча экен? Бою примерно 1.64 ушундай. Анда бул 2015 жыл болсо мунун кулундары болжолдо чабылып калыш керек эле го. Жанат байкенин айтымында мен бизди алып атканда былтыр мунун кулундары чуркап атат деген, кунам болду депчи. Тайында чубатмадан биринчи келди. Бир эки жолу чабылып, экөөндө тең байге келинди деп аткан. Бирөө биринчи келди деп аткан, андан кийинкисин экинчи, үчүнчүсү ошоносын билбейм, унутуп калдым азыр. Мына достор, атты сүйгөн азаматтар, байкаңыздар, бул кадимки Кыргызстан боюнча эң мыкты бээлердин бири болуп эсептелинген, балдар көп чуркаган атактуу Айтумар, атактуу Белбулактын энеси Безупречная деген Пятигорскийдин кызы мыкты бээ. Мына мыкты бээнин дагы бир кулуну айгыр болуп, айгыр салынып аттыр тукум алуу үчүн. Көрүңүздөр, байкаңыздар, бул кан өтө мыкты. Мунун атасын айталы эми. Энеси го Безупречная экен. Атасы Дубайсан. Биздин Канизовод 54-кө келип, ошол жактан каратылып токтоп чыккан айгыр да бул. Анан Жума, айтсаң, бунун өзү кандай чабылды экен, ал жөнүндө маалыматың барбы? Жок, ал жөнүндө маалымат жок. Жакшы, бул жөнүндө маалыматты биз азыр Бурганаков Таалай доосубуздан алабыз, анткени ал Безупречная бээ ошол Бурганаков Таалай доосубуздун бээси болчу. Келишкен бээ экен, бээ караганы келишкен айгыр экен. Бээ караганы кандай экен? Бээ караганы жакшы. Бийле ширле токтоп аткандыр. Биз алып келип былтыр биринчи өзүнүн бир бээни караттык. Уже жакындап калды, тууган азы калды. Аны экинчи ирет өзүнүн бээни карап атат. Буту аябай аксап калыптыр, муну колго эле багасыңар го. Ооба, үйдө эле дайыма. Бул эми Дубайсан боюнча да маалыматты кошумча бересиз. Дагы нары бери жетелей, жеп ичкен жакшы болуш керек, Жеп ичкен жакшы. Өзү да абдан жоош, мындай баккан ыңгайлуу жакшы мал экен, мына өзү. Нары бери жетелейли. Азыр мына бээ карап аткан учур экен, акырындап бээни издеп аткан кези. Мына достор, Белтур деген айгырды дагы бир жолу жакшылап караңыздар.
Бою 1,65 экен. Атактуу безупречныйны Дубайстанга токтоткондо ушул туулган экен. Жеп ичкен жакшы экен, мына таноосу келишкен экен. Күн тийбеси да абдан жакшы экен. Сээрин көрсөңүздөр достор, сээр да абдан жакшы. Мындай күлүк малдын сыпаты турганын көрүп турасыздар. Айгыр тынч экен, мына бээден алыстанга бир аз тынчы кетип турат. Атак болбосо мындай ажаныбай. Мына сонун тур, мына моюну, алкымы баары келген экен. Бул өзү байгеге чабылыш керек. Мун анткени безупречный балдар баары чабылды деп укканбыз. 15-те болсо анда 11 жаш. 11 жашта экен. Күчүнө да келип турган экен. Ай жаныбар. Да бияка бер жетилеби? Бою 1,64-төн өйдө дейт. Ай жаныбар. Мына достор, колтума жакшы мыкты айгырлар билинбей ошол эл арасында турат. Сөзсүз эле чет өлкөнүн айгырларына да кое бербей, чет өлкөдөн келген бээлерди ушундай колтума айгырга койсо абдан келишкен. Колундар чөөлүнө биз ишенип калдык. Мына Белтур. Жаныбардын мүчөсү келген экен. Жума айтсаң эми бул айгыр каны өтө мыкты экен, мүчөсү да мыкты болуп атат. Анан бээ алып келгенде шарттары кандай? Ушуну биздин досторубузга айтып койсоң, андай анткени мындай айгырга бээ алып келгендер эми көбөйөт. Негизи 20 миң деп атабыз, анан сүйлөшөбүз да. 20 миң болсо абдан эле жөндүү баа экен. Жакшы, айгыр баккан эми тамаша эмес. Быйыл 4-5 бээ коюп койдуң окшойт. Жок, биринчи бээ аз. Жакшы. Өзгөн коюп атабыз. Мүнөзү абдан жоош окшойт. Жоош. Азыр сен бээдин жанында турганда акырын барып шырла кармап жетелеп чыкканга караганда жаныбар. Бутунан бир аз аксап калган экен. Бул буттар да түп-түз экен. Бир аз эти жукара экен, эми жемдеп оокатын күчтөтүш керек. Ооба, жемдеп атабыз негизи азыр. Өтө көп деле бербей эле да. Жемди азыр эми бээлер жаңы тууп, мына бизден жакшы айгыр издеген досторубуз Ысык-Көл районунун Бостери айылында келиңиздер. Мына Белтур айгыр Бостери айылында багылып атат. Бостеринин күнчүгүс тарабында чет жагында Жума энебиздин үйүндө багылып атат достор. Мына биздин айгырлар берүүбүздүн дагы сапары ушул Ысык-Көл областындагы мыкты айгырларды тартууну баштадык достор. Мына биринчи айгырыбыз Ысык-Көл областынын Ысык-Көл районунун Бостери айылынын мыкты айгыры Белтур. Жаныбар моюну багышы баары келген экен. Аке, Белтур айгыры боюнча дагы сенден маалыматты алалы. Ушу Белтур боюнча да кененирээк айтып берсең, Белтур кайсыл туулган, өзү чабылды беле, ушул боюнча айтсаң. Белтур бизде безупречная менен Дубайсан деген айгырдын баласы. Дубайсан Канизоватта болчу, өзү Россиядан келген. Казакстанга келип, анан Казакстандан биякта Аламанга чабып, бутунан кетип ушу алып калганбыз да. Канизоватта турган айгыр. Дубайбинин баласы. Дубай болсо 1 жашында 1,700,000 1,800,000 фунт стерлингге сатылган айгыр. Анан Белтур бизде ошо 2017-жылы туулган. 2017. Белтурдун ээси Жума 2015 деп айттык го. 2017-жылы туулган. Жана мен Сахара деген байталым тайында чемпион болгон. Ошол экөө 1 жылкы. Анан ошол кунанында ошо тайында эле ошо жыгылып, ушул асфальттан жыгылып, анан ошол далчык бетон чапканга жарабай калган да. Ошол эки ошо безупречный менен Дубайсан ортосуна чыккан. Мыкты экен, биз азыр дагы мындай көрүп турдук да. Анан бул чүй тарапка кеткен окшойт. Буну ошо чүй тарапка мен бир байкеге бияктан бир байтал алмашкам. Анан ал ошо чүй тарапка саткан окшойт ошол. Абдан мүчөсү сонун экен, Аябай жакшы, аябай жакшы. Ошол безупречныйнын кулундарынын ошол эң мүчөсү мыкты ошол болчу. Даже Айтумардыкынан да мындай
экстерьер жакшы болчу да. Демек Тайын. Дубайсан мыкты айгырбы? Атасы. Дубайсан аябай жакшы айгыр. Дубайсан негизи каны жакшы айгыр. Анан бул Белтурдун балдары мына өзү 9 жашка чыгып калыптыр. Балдары чабылып, эки баласы чүйдө жакшы чуркап бутту деп уктум. Быйылбы? Быйыл. Анан башка да балдар чуркаганда маалымат барбы? Жок, эми бизде ошол кунаанда кеткен бизденчи ошо. Мм. Андан кийин бизде андан тукум эч кандай неме болгон жок. Жакшы экен. Мүчөсү абдан келишиптир э? Аябай Жогорку жакшы. келген. Жакшы жок. Мүнөзү да жогуш экен абдан жакшы. Ооба, ошо тайында эле жогуш болчу өзү. Анан бул айгыр катары кандай деп ойлойсуң? Бул Белтур мыкты өндүргүч айгыр. Өндүргүч айгыр болот Кудай буюрса. Жакшы бээлерди бериш керек. Жакшы скоростной бээлерди берип, эме кылса эле берет кулундарды. Жакшы. Дубайсан боюнча дагы бир кайталап койчу. Дубайсан өзү жана 1 миллион. Дубайсандын атасы Дубай ту Дубай деген айгыр. Дубайсандын энеси Ирланка бие. Ирландиядан келген. Атасы аукциондон 1 миллион 800 миң, 1 миллион 700 миң ошо фунт стерлингпи же еврого сатылган. Тайында бар, интернетте бар. Демек, безупречныйны өтө мыкты айгырга койгондо түшкөн күлүк айгыр бул Белтур болуп атат. Ооба. Жакшы, мына азыр Белтур достор ушу Бостер айылына кайра өзүнүн туулуп өскөн жерине кайтып келиптир, өндүрүш айгыр болуп. Анда досторубузга айталы, мына көрүнүктүү себепкер селекционер Талай досубуздун колунан чыккан Белтур айгыр боюнча маалыматты жакшы уктуңуздар деп ойлойбуз.